Социалдык тармактарда Жалал Абад облусунда президент Садыр Жапаровдун кортежин жолдун эки тарабына тизилип тосуп алган жашоочулардын видеосу тарады. Анда жергиликтүү тургундардын желектерди булгалап өлкө башчысынын кортежин өткөрүп жатканын көрүүгө болот. Видеону бөлүшкөн социалдык тармактын колдонуучусу: "Өзүңөр ренжибей элесиңерби? Ушуну уюштурган жетекчилердин баарын жоопко тартып жумуштан айдаңыз. Бул аппараттан баштап губернатор айыл өкмөткө чейин схема" деп жазган. Башка колдонуучулар бул көрүнүшкө нааразычылыгын билдиришип, элди мынтип көчөгө чыгууга мажбурлаган атка минерлерди жазалоону талап кылган билдирүүлөрдү калтырышкан. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 18-19 декабрда жумушчу сапары менен Жалал Абад облусунда болду. Өлкө башчысы аталган аймакта УКМКнын чек ара кызматына тапшырылган байрактар, учкучсуз учактардын кабыл алды. Ошондой эле курулуп жаткан социалдык объектилер менен таанышты. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгуроочуну да басып кетиңиздер.